зордук, зомбулуктун алдын алуу. Тарбияңды туура берип балдарыңа келечектин камын көрсөң болбойбу. Ак эмгегиң кайтып келет айланып, жаркын жашоо тартуу кылат сага да. Бирөөлүк зордук зомбулукка көбүнчө аялдар жана жаш балдарга алышат. Күйөөлөрү же атасы ичимдик ичип келип алып, үйүндө аябай чоң зычуу салат. Андан аялдарын уруп, аларды тилдеши мүмкүн. Жаш балдарына кол көтөрүшү жана көтөрбөшү да мүмкүн. Бирок ал балдар кийин ичире чоңое баштагандан кийин аларга да кол көтөрүп үстөмдүк кыла баштайт. Зомбулук балдарды Зомбулук коркутуу, кемсинтүү, каралоо, эркиндикти чектөө, мажбурлоо, опузалоо. Мунун баары жөнөкөй гана нерсе болушу мүмкүн, бирок психологиялык чоң таасирин тийгизет. Үй бүлөдө гана эмес, мектепте дагы зордук зомбулуктан жабыркаган балдардын саны көбөйүүдө. Дал ушул бекетчиликтин, зомбулуктун айынан жаш балдардын аң сезими жабыркап, суицидке чейин барышууда. Мен мектепте корду көрүп эмес, мыкты билим алып, жаркын жашоодо жашагым келет. Адепсиздиктин акыры кылмыш, кылмыштын акыры жаза. Жолун салууга шектөөлөрдү коюу бул психологиялык зордук, зомбулуктун бир түрү. Кыздым жыр чачуу. Ар бир бала энеси менен чоң болушун каалайбыз. Атам, апам, эжем жана мен бактылуу үй бүлөбүз. Аял кишиге кол көтөрүү, энеге кол көтөрүүгө барабар. Ата үй бүлөөнүн тиреги, эне үй бүлөөнүн жүрөгү. Биз элдерлик теңдүүлүктү сактайбыз.